Советтик армиянын Ооган жергесинен чыгарылгандыгына 30 жыл толгондугуна байланыштуу 15 февраль күнү Ооган согушунун ардагерлери Ош шаарынын Токтол паркына орнотулган Ооган согушунда курман болгон жоокерлердин эстелигине гүл коюуга чогулушту. Салтка айланган бул эскерүү күнүндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 10 жылга созулган согуштан аман кайткан ардагерлерди куттуктап, гүл коюу азамине катышты. Ошондой эле Ооган согушунун ардагерлерине ал согушта курман болгон жоокерлердин үй бүлөлөрүнө сый белектерин тартуулашты. Дааталуу күнгө чогулган Ооганчы жоокерлер борошолоп жааган карга карабай, баатырларча курман болгон досторуна гүл коюп, алардын дарегине жылуу пикир айтып, Куран түшүрүп кетүүнү ыйык милдети катары кабыл алышып, бийлик төбөлдөрүн күткөнчө апаат коштогон өткөн күндөрүн эстешти. Ооганчылардын 30 жылдык маракесин утурлап, Кыргыз Өзбек университетинин жетекчилиги бул жамаатта эмгектенген ооганчыларды чай үстүндө куттуктады. Коллективдин мындайында ар дайым бар болуңуздар. Кудай таалам ден соолук берип, ушу милдетибизге тийиштирип иштегенге көп жылдар бою элибиз үчүн, жерибиз үчүн, келечек үчүн дегендей кызмат кылганга Кудай таалам жеткирип, ошого ылайык Кудай таалам ден соолук берип, бар болуңуздар. Рахмат. Биз сиздердин кылган эмгегиңиздерди керектүү деңгээлде баалай албаган болсок, кечирим сурайбыз. Бирок маселе ушу жок дегенде жүз көрүшүп шайлашып турайлы. Рахмат. Тукташып, кол кысышып, өткөн күндөрдү эскерип, ошол сабактарын кийинки муундарга жеткире билип, согуштун жаман жагын, анын кесепеттери жөнүндө айтып деп бере турган сиздерсиздер. Айрандык болсун. Рахмат. Мында калып коюңуз. Рахмат. Эми Кудай таалам ден соолук берсин. Бүгүнкү күн Афган согушунун ардагерлеринин чындап эле бир өзгөчө толкунданткан, өзгөчө бир эсте кала турган күндөрдүн бири да. Кечээ күнү тиги радиодо да ушундай бир тегерек суалга чакырып экен, ошондо айтып атпайбы? Мени бала чакам түшүнбөйт дейт, жамаатым түшүнбөйт. Мени бир гана түшүнө турган ушу куралдаш досторум деп. Бирок мен ушул университетке иштегенден бери менимче ушул бизди туура түшүнүп, булар кандай кызмат кылды, ким үчүн кызмат кылды деген суроо ошол Ооган согушу бүткөндөн бери көпчүлүктө ар кандай талаш, тартыш маселени, талаш, тартыш суроону жаратып келе жатат да. Ошого карабай жылда ушу Кыргыз Өзбек университетинин ректораты ушул Ооган согушунун ардагерлеринин экөөбүздү атайын кабылдамага чакырып, ушу проректорлор менен куттуктоо айтып, колунан келишинче белек берип атышы бул өзгөчө көңүл буруу деп мен ачык эле айта алам да. Болбосо башка мекемелер берип атат чындап эле. Көбүрөөк суммада акча бергендер бар. Бирок ошол мэриянын катарында ошол эстеликтин астында берип коет дагы, аларды мындай кеңири өздөрүнчө кабыл алып, өзгөчө көңүл бурганын мен анча биле бербейт экенмин. Бул өзгөчө көңүл буруу, чын-чынына келгенде миллиондоп бергенде да адамдын ыраазы болбойсуң, агач 1 миллион берсең капта бирди бергенде балким үй сатып алам деген адамда ой болушу мүмкүн да. Бирок адамдын көңүлү ушунчалык назик нерсе экен. Абсатыр экөөбүз чыккандан кийин да дайыма сүйлөшөбүз. Рахмат, ушу ректорат бизди атайын чакырып, ушу бир пияла чай болсо дагы тең бөлүшүп аткан үчүн өзгөчө көңүл буруу катары биз кабыл алабыз. Рахмат сиздерге. Чындыгында 30 жыл өтүп кетти. Кечээ эле жаш бала болуп, армияга чакырылып, анан пешене тагдыр ушу Афганистан менен байланыш болуп, ояка служба кылып калдык. Өзгөчө бир дүйнөдө, башка эле бир дүйнөгө барып, Кудай насип кылып, мына келип, ушу служба өтө бүткөнүбүздөн бери мына 30 жыл өтүптүр. Кудай шүгүр, ушунча жылдан бери Кудайым
ошол болгон окуялар күнү бүгүндөй эсибизде, алдыбызда турат, көз алдыбызда. Сиздерге чоң рахмат. Буга чейин деле бул коллективибизде мындай немелер болчу эле, бирок мен чын айтып коеюн, башта Матыреке унчалык эле көңүл бурулбайт эле. Мына Чаткалуу Кенелбаевичке рахмат. Бүгүн деле саар менен аштар саат 1-ге немеге барабыз, неме кылбагына, берки достор менен кетип калбагын деп. Эми о жерде немелер көп да. Анан ошого неметип, өзүбүзчө биз сүйүнүп, өзүбүзчө ыраазы болуп турабыз. Рахмат, ошо университетибиздин аброю да көтөрүлүп, иштерибизде дайыма студенттерибиздердин саны көбөйүп, келечек муундарга татыктуу билимди берип, университетибиз гүлдөп өсүп өнүгө берсин. Ошого колубуздан келген билимибизди, тажрыйбабызды Кудай кааласа аябай бергенге аракеттенип, тырышып, аракет кылабыз Кудай кааласа. Рахмат. Рахмат сиздерге. Рахмат, тынч болуңуздар. Рахмат.